Саламатсыздарбы достор, бүгүнкү берүүбүздө срочный выпуск. Terra Luna кантип 98%ке түшүп кетти жана $1 болуп калды. Убагында $119 чыккан криптовалюта токен Terra Luna бүгүнкү күндө $1 болуп калды. Буга ким күнөөлүү, эмне себеп? И вообще Terra Luna деген эмне? Кантип иштечү эле? Ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Эң башында эле Terra Luna деген эмне? Бул вообще кантип иштейт дегенде, Terra Luna бул өзү блокчейн система, который стейблкоин чыгарганга. Примерно ушундай. А стейблкоин это означает, что стабильный криптовалюта. 1 USD равен $1. Бул система кандай иштейт эле? Вообще общая идея фиат и криптовалюта деген бар, билесиздер. Фиат это обычный акча, доллар, евро, ошонун баардыгы эле фиат. Ал эми обычный криптовалюта стейблкоиндар булар USDT, это USD, ушунун баары. Эми Luna деген эмне дегенде эле, Luna ошол бул протокол система болчу, общий стейблкоин чыгарган. Кайсыл стейблкоин чыгарат десеңиз, USD деген стейблкоин чыгарчу. Муну кантип чыгарат? Мисалы сиз акчага Lunаны сатып аласыз дагы, ошо $1 канча Luna келсе, ошону өрттөйсүз. Анан сизге вознаграждение катары өрттөгөндүгүңүз үчүн сизге USD берет. Получается, сиз ошондо USD аласыз. Анан сиз башка бирөөгө USD керек болсо сатып атсаңыз, мисалы курс 98 болсо, сиз ошону сатканга имеете право $1. 0.98 болсо. И получается, сиздин прибылиңиз бул жерден 2 цент болуп атат. И ошонусу менен баягы рынокто USDге спрос жаратат. Что элдер баягы интерес менен Лунаны сатып алышат дагы, аны сжигать этип, естественно, общий количествону азайтып, аны сжигать этип USD алышат дагы, кайраны сатышат. И получается, ушундай жүрүп отурат да. А экинчиси вопрос. Эгер USD көп болуп кетип, да, там көп болуп кетип, мисалы, баасы өйдө көтөрүлүп кетсе эмне болобу деген сөз. Мисалы 1.06 же болбосо там 0.2 цент же 1.02 цент ушундай болуп кетсе эмне болот? Анда кайра ошол эле нерсе тескерисинен кетет. Анда USDни алабыз дагы, сжигать этебиз дагы, анын ордуна Luna вознаграждение кылабыз да. То есть тескерисинче. Көрдүңүздөр, бул экөө кандай связанный? Чтобы USD чыгарыш үчүн Lunаны алып сжигать этебиз, а USD вознаграждение алабыз. Эгерде USDни азайткыбыз келсе, анда USDни сатабыз дагы, USDни сжигать этебиз дагы, анын ордуна Luna алабыз. Эми смотрите, бул кандай болуп калады? Эмне болду? Негизгиси көптөгөн акыркы жаңылыктар боюнча муну бир кызыктар болгон группа муну атайы жасашты деп атышат азыркы учурда. Атайы сатып алып туруп стейблкоиндарды и шортко коюп койгон да, что түшөт депчи. И ошонун айынан бул баягы эмне ылдый USD түшүп кетти. Буга эң күнөөлүүлөрдүн бирөөсүнө Джастин Санды дагы эметип атышат. Анткени 2 күн мурун, кечээ күн, мурда күнчүрөктө өзүнүн твиттеринде жазган экен, мен USD алып койдум депчи. Анан Лунанын основатели, ошол башчысы, эмне себептен USDни алып койдуң деп сураса, анткени ал же көтөрүлбөйт, же түшпөйт да. То есть стейблкоин алганга болбойт. Айтат, жазыптыр да, что бул совершенно секретно, мен пландарым бар депчи. Мисалы Джастин Санда көптөгөн акча бар. Так что как бы ал эле богатый адам, как бы он могут позволить. И ошол эле учурда Трондун өзүнүн стейблкоини бар, там USDT деген. Демек получается, бул жерде уже түшүшүнө алар да кызыктар болгон. Эми булар атайы бааны түшүрүшкөн, USDни 0.6 центке, то есть и паника башталат. Элдин паникасы башталганда элдер эмне кылат? USDни эмне кылат? USDни сжигать этет дагы, анын ордуна вознаграждение Лунаны алат. Өзлөрүнүн капиталынын акчасын сактап калыш үчүн эмне кылат? Лунаны алып кирип туруп рыноктон сатат. Там любой биржадан. И в итоге эмне болот? Естественно, баа түшөт. Баа түшкөндө артынан эмне болот? Элдер көрөт, что баа түшүп атат. Офигеть! И паника башталат. Бирөө баягы нахаяк кирип алгандар, Лунага ишенбегендер, түшүнбөгөндөрдүн баардыгы шатырата сатып баштайт. Из-за этого карточный домик же болбосо эффект домино деп коет. Эффект домино это как
Ну, просто бир бурчуна тийип койдуң, все болду, шатырап баардыгы кулап түшүп калды. Вот так эле ошол ситуация болду да. Тигилер мисалы Justin Sun атайы элди жүрөгүн түшүрдү, чтобы паника кылыпчы. Анан после этого все началось. Карточный домик өзүнөн өзү эле элдер жүрөгү түшүп кетип, чочуп кетип сатып башташты, шатырата сатты и сатып салды. Эми негизгиси мындай случайны алдын ала алган экен. Terra Luna'нын башчысы ошого өзүнө 72.000 биткоин резервге чогултушкан экен атайчы. Азыркы учурда ошол резервде канча биткоин бар билесизби? 0. Бүгүн кечке ошол биткоинди сатышты, чтобы хоть как-то стейблкоин менен Terra Luna'нын баасын көтөргөнгө. Результатов нет. Резерв уже жок калды. Все. Game over. Эми давайте резюмировать этебиз. Terra Luna дальше эмне болот? Азыр алыш керек, болбош керек. Эми аны аласызбы, албайсызбы, ал өзүңүз чечесиз, конечно. Но лично мен кантип? Мен лично Terra Lunaга ишенем. Мен лично Terra Luna өсөт деп ишенем. Потому что бул деген проект, бул деген вообще гениальный идея, да? Технология бар. Команда бар, күчтүү команда бар. Элден, конечно, эми авторитет жакшы эле чогулткан, но азыр эми авторитеттин баарын подрывать этип алды. Но келечек барбы? Конечно, келечек бар. Болот, буюрса. Так что туугандар, ошондой. И паника калтырбагыла. Паника деген жаман нерсе. Чтоб паника калтырып акча жоготпош үчүн эмне кылыш керек, туугандар? Үйрөнүш керек.